Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз эли, биз таза шайлоо үчүн иштегенбиз. Биз ага ишенгенбиз. Биздин ар бир кандидаттын колунда чек бар. Ар минута сайын, секунда сайын ошол чектин негизинде түзүлгөн ар бир кандидатка берилген добушту сурап атабыз. Биздин элдин берген добушун. Исмаил Сакычка 13 миңден ашык. Мыктыбек Арстанбекке 18 миңден ашык. Мага 15 миңден ашык. Ар бирине 4 миң, 3 миңден ашык добуштар бар. Эмне себептен алардын добушу 100ге, 1000ге, 500ге түшүп калды. Биз чекти бирөөдөн алган жокпуз. Ал ошол асуу автоматтан чыккан чек. Анын баары туура. Ал эми бүгүн каалагандай кыскартканга, каалагандай жасап койгонго болбойт. Biz бардык партияны чакырабыз. Макул, биз макулбуз. Bir ай агитация болбосун. 3 күндөн кийин шайлоо өткөзөйлү. 3 күндөн кайра шайлоо элдин бардыгы барып добуш берсин. Ошондо биз ар биринин анын баркын, анын алган добушун экинчи жолу эл ошону тастыктап берсин. Эгерде бул эч качан биз эгерде азыраак добуш алып калсак, эгерде серверди бузулбаса, мына ел айтып атат, утулгандагы чыдаш керек деп. Эгерде азыраак добуш алып калган болсок, биз айтмакпыз, да биз жеңилдик деп. Биздин добуштар кайда деп сурап атабыз. Биздин партиянын эң минимальный ушул 90%га чейин обработка болгондо 80 миңге жакын добуш болгон. А биздин колубузга келип түшкөн ар бир шайлоо комиссиясынан 106 миң добуш колубузда турат. Аны кантип эсептеп бизге далилдеп бересиздер. Андан тышкары биздин партиядан Кадамжай, Баткен округу боюнча Чынтемир, фамилиясы Ашыралиев Чынтемир. Ал утуп чыкты, кайра андан мандатниктерге сервер эч бузулган жок, аны бузуп туруп кайра уткузуп койду. Бул эмне деген? Буга ким ишенет? Ошон үчүн мен чакырам, кайрадан мына биздин лидерибиз айткандай, кайрадан шайлоо болуш керек. Ушул эгерде президент кайра шайлоо кылса, чынында келечекте таза шайлоого биринчи кадам деп туруп мен эсептейм. Рахмат.